Ушул Зулхижжа айынын алгачкы 10 күнүнүн шариятта өзүнчө артыкчылыгы бар. Бул күндөрү кылынган жакшы иш, амалдардын сооптору аябай чоң. Имам Бухари жана андан башка имамдар риваят кылган хадисте, Ибн Аббастын хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Ушул 10 күндүктө кылынган амалдын башка күндөргө караганда Аллах субхана таалага сүйкүмдүүрөөк. Ошондо кээ бир сахабалар сурады: "О Аллах тааланын элчиси, бул Аллах тааланын жолунда жихад кылгандан да артыкпы?" деди да. Сахабалар да бул жихад өтө чоң сооптуу, даңазалуу амал деп билишкен да. Анан алар дароо түшүндү да, ошондон дагы артыгыракпы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Ооба деди. Ошо жихадтан дагы артык деди. Бир гана дейт. Качан жихад тең болот дейт ушул 10 күндүктө кылган амалдарга. Эгерде дейт бир адам ошо жихадка өзү чыгып, жана мал мүлкү менен чыкса дейт, ошондо гана тең болот деп айтып. Бул эмне дегенди билдирет? Бул 10 күндүктүн чоң шариаттагы орду бар экенин, ошол 10 күндүктүн ичинде кылынган жакшы иштердин сообунун артыкчылыгын билдирип атат да. Муну уккан ар бир мусулман адам ушул күндөрдү бекер кетирбей, ушул күндөрү жакшы сооптуу иштерди кылып калыш керек.